Bir күні Муаз ибн Джабал радиаллаху анху фиқ тармағында фиқ илимдерінде аябай күштүү болгон инсан. Мына ошол Ямангадагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул Муаз ибн Джабалды жөнөткөн дават. Мына ошол инсан бир күнү намаз окуп, намазын көпкө созуп жиберген үчүн адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга арызданышты. Намазды имам болуп өткөндө аябай созуп жиберди деп арызданышканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай катуу жемеледи Муаз ибн Джабалды. Афаттан анта я Муаз, Муаз, эмне сен фитначысыңбы я деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Джабалды жемеледи. Кимде силерден имамдыкка өтө турган болсо кыскараак кылсын. Артында орукчан, кары, жепчинеке майда балдары бар. Ошондой муктаждыгы бар, захажа муктаждыгы бар адамдар турат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону эскертти. Эми биздин Ханафи, мисалы фих китептерине көңүл бура турган болсо, тугандар, бардык ошол 4 мазхабтын арасында аль-ваджиб аль-муасса кадруху деп, мисалы бул ушундай терминология бир гана Ханафи мазхабта келет. Бамдат намаз менен куптан намазында имам узунураак сүрөнү, зам сүрөнү окуганы ага айтылган. Ушундай эреже, ушундай нормасы. Мисалы, вассама идатил буруч. Көптөгөн алымдардан вассама идатил буручтан ылдый. Куптан менен бамдат намазында 40 аят деп айтылды. 40 аят. Бирок вассама идатил буручтан ылдыйын деп. Ал ошол жерде айтылады. Жамааттын адамдардын жалкоолугуна бул жерде көңүл бурулбайт. Доволен адам или недоволен, возмущен, не возмущен, бул норма. Ал жерде толук бул Ясинди, Табаракты же болсом дагы башка сүрөнү окуган жок бир ракатында. Анан бир нерсени айтмакчы элем. Туугандардын бири бир мечитке барып, багымдат намазына туруп окуп калса, имам аябай көп, аябай узун бир сүрөнү окуп, Ясинди окуган окшойт. Биринчи ракатында эшикти таң атып баратат. Адамдар, конечно, адамдар тажап баратат. Кыскасы, намаздан кийин адамдардын эми жүздөрүндө ошол недовольство көрүнүп, сезилип турат. Ал нерсени байкаган имам ал жерде ачууланып атат. Силер эмне ушул кечин эле окуган, 2 ракат намазга силер ачууланып, сабырыңар чыдабай жатабы? Я, деп тиги жамаатты жемелеп, билесиңерби, Жабраил алейхиссалам бир бутун көтөрүп алып, бир бутунда 40 жыл бир ракат намаз окуган. Анан экинчи буту менен дагы көтөрүп туруп, бул бутун көтөрүп туруп 40 жыл бир ракатын 40 жыл окуган дейт. Абсурд, туурабы туугандар? Периште менен адамды салыштыруу. Биринчиден, мен аны 40 жыл окуп, ал бул оюн эмес да, булчу бир бутту көтөрүп койгондан кийин 40 жыл окуп, багы качоктор залга кирип, мынча подход, анан мынча отжим деп жасап аткан болсо, бул периштелер андай нерсени, ибадатты мындай кылып биз заниматься этпейбиз, алектенбейбиз ибадат маселесинде. Периштелер эгерде туугандар пайгамбар болуп, Аллах субханаху ва таала периштелерди эгерде пайгамбар кылып жөнөткөндө, адамзатты ээрчибей коймок артынан. Эмнеге? Периште жебейт, периште ичпейт, периште үйлөнбөйт, тириликтин кереги жок. Ибадатты сен кыла бер Кудайга. Мен тирилигим бар, мен үй бүлөм бар, менде проблема бар, мен чарчайм, мен ооруйм. А периштеде андай нерселер жок. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала пайгамбар кылып адам затын болгондо дагы мин анфусикум, мисалы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Лакад жаакум расулун мин анфусикум, азизун алейхи ма анитум, харисун алейкум бил муъминина рауфур рахим." Силерге өзүңөрдөн элчи келди, өзүңөрдөн пайгамбар келди деп Аллах субханаху ва таала айтып атат. Эмне үчүн дегенде, бул ар бир коомдо таандык нерсе. Ошондуктан бүгүн Кыргызстанга канчалык чоң алым шайх болбосун, Меккеден келген даватчы алым дагы бул Кыргызстанда кыргыз ушул жердеги салт, каада салтты, элдин менталитетин билбеген инсан бул жерде ошончолук пайда алып келе албайт. Жат жактан келген жат болуп турат. Бизде бардыгыңыздарда бар да туугандар. Бизде особенно мындай биздеги катып калмай, анан местный, не местный, уруу, кыскасы ошол жеринен дагы бир проблеманы таап туруп, ошол адамга подчиняться этпестен артынан сөзүнө укпай койгону биз сөзсүз түрдө ошол нерсеге бир кандайдыр бир причинаны истегени адамдар аракет кылышат. Ошон үчүн туугандар, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 40 жашына чейин бул Мухаммад Амин болуп, безупречный ошондой бир репутациясы менен болгон инсан 40 жашынан кийин ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деген мына ошол иман менен шариат, ислам рисалаты менен келгенде, муну сүйүп, жогору көтөрүп жүргөн эң жакын адамдары муну тескери кабылдабай койду. Безупречный авторитет менен жалган сүйлөгөн эмес, күнөө ишке барган эмес,
эч качан алкоголь ичкен эмес. Коомдун ичинде ошондой бир кандайдыр негатив бир сүрөттөр менен бир скандал, проблема, уруш, согуш, ошондой нерселер менен никогда коомдо замечен болгон эмес бул. Бирок ошол нерсесине карабастан бул инсан кандай деген чоң тоскоолдуктарга, кандай чоң душмандыктарга кабылган. Ошон үчүн туугандар, бул динибизде Аллах субханаху ва таала айтат, туугандар, ма юридиллаху бихи хайран юфаккиху фиддин. Аллах кимге жакшылык каалаган болсо, аны ошол динден түшүнүк, динден болгон билимди берип коет дейт. Ошондуктан туугандар, биз бул динибизге первостепенный важности деген эң биринчи орунду динге беришибиз керек. Эмне үчүн дегенде бул дин эч кандай инсандын жашоосу менен карама каршылыгы жок. Эч качан Инна Аллаха я'мур бил адли вал ихсан. Аллах адилеттүүлүккө, жакшылыкка буйрат. Ошондуктан эч качан ислам коомдун өнүгүүсүнө, илимий жактан, технология жактан өнүгүүгө ислам эч качан тоскоолдук жаратпайт. Жана бул ислам адам затын арткы баягы кээ бир инсандар ошол атеизмдин мөмөлөрү, атеизмдин пропагандасынын таасиринен улам көпчүлүк адамдар средневековье, 16-15 кылым десе ошол артка биз тартылып кетебиз деген ошондой түшүнүктөргө, жүрөктөргө сиңип калган. Бүгүн биздин коомдо мисалы айтайлык, ошол союздун 70 жылдык ошол динсиз атеизм, коммунизмдин мисалы таасирин көрүп ошол жактан сугарылган адамдар биздин коомдо бүгүнкү күндө дагы бар. Ал нерседен тазаланайык. Ал нерсе биздин коомдо бүгүнкү күнгө чейин бар. Ошондуктан туугандар, бизде ошол туура эмес нерсе боло берет. Албетте мөмөлүү даракка ташыр, мөмөсү жок даракка эч ким ташта ыргытпайт. Динди айтып атабыз, мынакей динди каршы болуп, коккуй ушул диндин негизинде туурана көрүп атабыз натыйжасын. Тажикстанда ошол динге каршы канча аракеттерди жасап, 90-жылдары алардын коомундагы болгон гражданский согуш, бул гражданский согуш адамдардын көздөрүнөн жөнөкөй жаш эмес кан аккан кезде албетте адамдар көп нерсени одобрять этип баштайт. Биз айтабыз, негизи тынчтык болсун, амандык болсун дей беребиз. Негизи тынчтык болсун, амандык болсун дей беребиз. Бирок айтабыз, ошол тынчтык менен амандык болсо, ошол коомдо өнүгүү болот. Бирок тынчтык, амандык бар, бирок адилеттүүлүк жок болсо, ал коом ошондой эле өнүкпөйт. Бардыгы равномерно өзүнүн өлчөмү менен кетүү керек. Кече күнү мынакей ыйык орозо айында колуна курал көтөрүп, бир туугандарына ок атып, кан төккөн адамдар мына ошол динге каршы күрөшүп, динсиздикти жүрөктөрүнө киргизип, ошолорду кой деген мындай илимдүү молдолору жок болгондуктан мынакей бир тууган адамдарга, коңшусуна, туугандар, алыскы туугандан жакынкы коңшу дейт. Мына ошол нерсенин бүт бардык чектерин тебелеп өтүп кетишти. Ал дагы сөзсүз түрдө жөн болгон жок, бирок туугандар, биринчи ушул жерде баягы динсиздик өзүнүн ролун ойнойт деп бул жерде без исключения айтсак биз жаңылышпайбыз. Эмне үчүн дегенде туугандар, ла таата ли махлукин фи маъсиятил халик. Ла таата ли махлукин фи маъсиятил халик. Жаратуучу кудуреттүү Аллахка күнөөкөр болууда макулукка моюн сунуу жок. Сен атаңы өлтүр десе өлтүрө бересиңби? Апаңды өлтүр десе өлтүрөсүңбү? Жок. Мусулман адамды канын төк десе сен жөндөн жөн эмнеге төгөсүң?